Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында западный тарапта жайгашкан Хан Ордо ресторанынын бет маңдайынан сатыла турган толук курулушу бүткөрүлө элек 2 кабаттуу жер үйдү тартып бүт бардык маалыматын алып бермекчимин. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Сатылуучу жер үйгө баруу үчүн сиздер Западыйдын кыргы боюнан машина базарды көздөй бул жака 1,5 километр түп-түз жүрүп келесиздер. Ушул эле центральный жолдун оң тарабында Хан Ордо рестораны жайгашкан. Ушул ресторандын бет маңдайындагы мына ушул Мырзалы чоң уулу аталышындагы көчөгө киресиздер дагы. Ичкериге 150 метр буйтап жүрүп барсаңыздар, жолдун оң тарабында 3-чү көчө жайгашкан. Ошол 3-чү көчөнүн кире беришинде жанагы сатыла турган жер үйүбүз жайгашкан. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Ал эми ушул эле главный жол менен бул жака дальше кете турган болсоңуздар, машина базар, кеңеш тарапка карап бет аласыздар. Мынакей достор, мен жанагы айткан мына ушул 3-чү көчөгө киресиздер дагы. Бул жака бир аз эле жүрүп келгениңиздерде ушул эле көчөнүн оң тарабында 7 бөлмөдөн турган толук курулушу бүткөрүлө элек 2 кабаттуу четкий жер үй жайгашкан. Азыр мен сатылуучу ушул жер үйдү тартып бүт бардык маалыматын алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган. Албетте эле өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Так, көчөлөрүн көрүп атасыздар. Орто кеңдикте шагылдар төшөлгөн, столболарына прожекторлор орнотулган, кечиндеси жанып, кадимкидей сонун болуп көрүнүп калат экен. Сатыла турган жер үйдүн чек арасы мына ушул жерден башталат дагы. Мына ушул ПСК блоктун аягына чейин, коңшусунун баратасына чейин болуп калат. Сатыла турган жер үйдүн жери 5 сотых, 4 тарабы тосулган, чек аралары такталган, документтери бүт бардыгы так. Эч камсанабай ала берсеңиздер болот. Бул жерде бүт бардык условия бар. Суу, свет, газ, канализация бүт бардыгы бар. Бардыгы центральный. Мына ушул воротаны ачып, үйдүн ичине кире бересиздер. Үйдүн ичине короосуна шагылдар төшөлгөн. Мына ушундай достор. Бул жагы короосу кеңиргенен, албетте эле өзүңүздөр кийин чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша бүт бардыгын өзүңүздөр кылып аласыздар. Жерин айттык, условияларын айттык. 4 тарабы мына ушундай ПСК блок забор менен тосулган, чек аралары такталган. Үйдүн узун турасы болсо 14кө 9,30. Эң негизгиси БШКШ менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган. Үйдүн ээси айтып атат, өтө жакшы качестводо салганбыз дейт. Эми шартка байланыштуу сатыкка коюптур. Быйыл эле бүткөн жаңы үйлөрдүн бири. Узун турасы 14кө 9,30 болду. 2 кабаттуу жер үйдүн жалпы аянты 175 квадрат метр. Ылдый тарабында подвалы дагы бар. Подвалы болсо 112 квадрат метр чыгат экен. Эң негизгиси БШКШ менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган. Подвал менен биринчи кабаттын ортосуна 18 сантиметр болгон монолит куюлган. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна дагы 18 сантиметр болгон монолит басылган достор. Чердаги болсо черный потолок болгон. Мындай чындап жакшы качестводо, жакшы ниетте салынган үй экен. Эми албетте эле өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Крышасы болсо кымбат баалуу техника менен жабылган, суу түтүкчүлөрү бүт бардыгы орнотулган. Айнек терезелер пластик. Жакшы, өтө сонун. Сатыла турган жер үйдө эмнени көрүп аткан болсоңуздар бүт бардыгы калат. Мына ошол контейнер эле кетет экен. Кана жүрүңүздөр анда берсе. Биринчи кабатка чыгайлы дагы ошол тараптан сиздерге бөлмөлөрдүн абалдарын көргөзүп берели. Беш кошкон эл достор, ар ким ар тараптан көчүп келген. Андыктан эч камсанабай ала берсеңиздер болот. Киргениңиздерде бул жагы прихожкасы болуп калат. Айнек терезелери жакшы, полдон потолокко чейин экен. Так, бул холл кеңиргенен. Бул болсо биринчи бөлмөсү, зал, конок бөлмөсү деп койсоңуздар болот. Анан бул сатыла турган жер үй күнгөй тарапта жайгашкан. Бул болсо кухня достор.
Бул кухнянын бул тарабында өзүнүн мына ушундай запасной эшиги дагы бар. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, үйдүн арт тарабында болжол менен бир 2,5 метр аралыкта калтырылган. Бул тарапта болсо убактылуу ажаткана дагы салынган. Айнек терезелерин дагы байкаңыздар, мындай башкача экен, өзгөчө. Бул тарапта болсо биринчи кабатынын санузели. Кысоо үй ала турган болсоңуздар, сиздерге деле плюс болот. Себеп дегенди алып, чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып келип жашай бересиздер. Өтө сонун жерде жайгашкан, абасы таза, тынч, сонун природный жерлерден бери шаарга дагы жакын. Машинаңыздар менен 5 мүнөттө Ош шаарына кирип барасыздар. Мектеп, бала бакча, магазин, бүт бардыгы бул жерде бар. Балдарыңыздар пешком эле барып келе берсе болот. Хан Ордо ресторанынын алдына чыкса, ошол жерден шаардын бурч-бурчтарына каттаган маршруткалар дагы бар. Бир аз эле өйдө тарапка карап жүрө турган болсоңуздар, Тешик таш базары, машина базар жайгашкан. Жана ошондой эле жанагы жайма базар дагы Кудай буюрса мына ушул машина базардын жанына жылат деген миш-миштер бар. Ошону дагы эске алыңыздар. Бул тарапка болсо лестницаны өзүңүздөрдүн табитиңиздерге, чөнтөгүңүздөргө жараша кылып аласыздар. Бул тарапта эшиги бар экен, биринчи подвалына кирсеңиздер болот. Мен болсо азыр биринчи кабатында турам. Азыр мен мына ушул лестница менен чыгам дагы сиздерге экинчи кабатынын абалын көргөзүп берем. Мынакей туугандар, экинчи кабатына дагы чыктык. Бул тарапта эми өзүңүздөр кийин табитиңиздерге, чөнтөгүңүздөргө жараша лестница жасап аласыздар. Ушул тараптан чыгып келе бересиздер. Чыкканыңыздарда бул тарапта экинчи кабатынын санузели, экинчи кабатынын коридору дагы кеңири кенен, кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Бөлмөлөрү кеңири кенен, потолоктору бийик, чердаги болсо жакшы качествода жабылып, черный потолок дагы болгон. Эми албетте эле өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Бул акыркы бөлмөсү болду. Бул тарапта дагы бир аз бош орундук бар. Так, бул жагы болсо балкону достор. Сатыла турган жер үйдүн алдын карап калат. Мисалы бул бөлмөнү спальня кыла турган болсоңуздар, эртең менен ачсаңыздар, бул тараптан таза аба келип турат. Тоонун түгү өтө сонун жерде жайгашкан. Ушуну дагы эске алыңыздар. Кана жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн алдына чыга берели. Ошол жактан дагы сиздерге бир аз маалымат берип, анан баасын айтабыз. Мынакей туугандар, подвалына дагы түштүк. Бул тараптагы лестница менен түштүк. Подвалына сиздер мына ушул эшик аркылуу дагы кирип келсеңиздер болот. Өзүнүн отдельный эшиги бар. Так. Подвалынын жалпы аянты болсо айттык, 112 квадрат метр. Өтө кеңири кенен, бийиктиги дагы болжол менен бир 2,5 метр чыгат экен. Бул жакты склад катары колдосоңуздар болот. Же бир дагы цех, же дагы башка бир нерсе ачып алсаңыздар болот. Бүт бардыгы условиялары бар, ичи дагы кеңири кенен. Бул тарапта болсо кладовка кылганы бош орундук экен. Полкалар менен ушул жакта кладовка кылып алсаңыздар болот. Так, үйдүн алдына чыга берели, жүрүңүздөр. Үйдүн алдына дагы чыктык. Үйдүн алдын короосун көрүп атасыздар. Өтө кеңири кенен. Негизинен мага жакты, өтө сонун жер экен, абасы таза, тынч, мындай природный жер экен. Үйдүн каптал тарабында 2 метрден ашык бош орундук калтырылган. Үйдүн арт тарабында болсо 2,5 метр аралык калтырылган. Үйдүн артына атайын 2,5 метр аралык калтырып койгон. Себеп дегенде үйдүн артына сиздер 3 очок, тандыр кылып алсаңыздар болот. Атайын кеңири бош орундук каралган. Бул тарапта болсо дагы бир 2,5 метр аралык калтырылган. Бул жерде болсо сырткы ажатканасы жайгашкан достор. Так. Дагы кандай маалымат берели сиздерге? Чындап эле өтө сонун жерде жайгашкан.
бүт бардыгы жакын, пешком эле барып келе берет балдарыңыздар. Эми барыңыздарды кызыктырган баасын айтайын. Баасы болсо $125.000 бааланды. Эми өзүңүздөр билесиздер, айткан баасында эч ким сатпайт. Албетте эле содалашуу болот. Вариант жолдору, алмашуу жолдору жок экен, только нак акчага сатылат экен. Баасы $125.000, албетте эле кеми болот. Барыңыздарга ийгилик. Шаарга жакын жерде жайгашкан, бүт бардык центральный условиялары бар болгон ушул 2 кабаттуу толук курулушу бүткөрүлө элек жер үйдү колдон чыгарбаңыздар. Сак саламатта калыңыздар.